下生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大屋顶儿红柴门，让我放松穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风辙。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Лаушиянын айтканы курулуш ишинен мага бир жумуш тапсаңар дейт. Бул сен чоң болгонуңду кой. Сен оюңча кандай? Менин оюмча Лаушияны иштетпесек болбойт. Эй, Мантаң. Кийин сага бир китеп алып келип берейин. Жакшылап бир көрүп чыгарсың. Сен да материализм деген эмне экенин билип койгонуң жакшы. Изим-пизимиңди билбеймин. Айтыры мен Лаушиянын жардамы болбосо, жумуш иштей албаймын. Айтканым, Лаушиялардын өнөрү бул куратак эмес. Антпесе анын ата-бабалары ордуда кенен кесир басып жүрбөйт эле. Ооба. Менин чоң атам бар го. Убагында Сычыхан энесине жакшы жер издегенде укмуш деп салынган жери хан мазарындай болуп калган. Болбосо мага мындай күн кайда? Болду. Бул тууралуу кийин сүйлөшөлү. Макулбу? Жок. Шишужи, бүгүн кандай болсо да мага анык бир жообун бериңиз. Мени сыртка чыгара көрбөңүз. Мен да тиричилик көрүшүм керек го. Лаушияу биздин Лоңжинин аксакалдарынын эски көздөрүнүн бири десек да болот. Мен 10 жылдан берки эң жакын досум. Сен оюңча жумуш берсек кантет? Сиз айткандан кийин мен башка эмне деймин? Айттым го Лаушияу. Лаушу бизди кантип эле кара санасын. Болду Лаушияу, эртеңден баштап жумушка чык. Макул. Сен алып калсын деп отурасың. Анда алса алып калалы. Бирок кандай кызмат бөлөбүз? Аны экөөбүз акылдашып чечели. Ушундай болсун. Макул, рахмат. Сизге деген алкышымды сөз менен жеткизе албаймын. Мындан кийин сиз шилтеген колуңузга чапкан кылыч болууга ар качан даярмын. Азаматсың. Мен ээрчип кайда барасың? Үйүңө кетпейсиңби? Көңүлүм айнып жатат. Мага бир эки чыны шарап алып берип жүрбө. Кайдаган айта бербечи. Көңүлүң айнаса мен шарап алып беремби? Койчу. Мен дагы өкмөт кызматкери болдум. Бул чоң кубаныч го. Сен мени куттуктоого шартың бар. Анан үйгө да эртерээк баргым келбей турат. Ушул ак көпүлөктү токтотосуңбу дейм. Ой, экөөбүздүн оюбуз бир жерден чыкты. Мен азыр араң дегенде өкмөт адамы болдум. Ак көпөлөк экөөбүздүн байланышыбызды Шишужи билсе, менин бул жакшы адам эмес экен деп ойлоп калышы мүмкүн. Башың иштейт экен го. Компартиянын тартип жакшы экенин өзүң дагы билесиң. Ак көпөлөктүн теги жакшы эмес экенин экөөбүз да билебиз. Абалга караганда бул жумушту бир жайлуу кылыш керек экен. Кантип бир жайлуу кылмаксың? Аны сурап эмне кыласың? Өз амалым өзүмдө. Эжеке,
Eşikti aççı. Ejeke, men Fulay'mın go. Tezirek aççı eşikti. Үйde ekенingdi bilemin. Tezirek aççı. Eger eşikti açpasaң бұл жерден кетпеймін. Ejeke, ақыры іздеп таптым го. Мени анчалык эмнеге издедиң? Издебегенде. Чайхана жабылгандан кийин сен дайынсыз жок болуп кеттиң. Эмне кыларымды билбей, бейпиң менен Тянчыга дагы сени барат эле деген жердин баарынан издеп келдим. Бул жерге да канча жолу келсем да сен мага жолуккун келбей. Эшикти ачпай койдуң. Кандай гана таш бор элең. Мен аяйм десең, эгер сага бир нерсе болбосо, жаным сенден аялуу эмес деп бир чечимге келип койгон болчумун. Фулай, кандай гана акмак баласың. Мен сенин мындай кылганыңа татыктуу эмесмин го. Татыктуусуң. Менимче татыктуусуң. Отурчу. Сага эмнеп келгенимди билдиңби? Муну жебегениме көп болгон чыгар. Сен ушуну жакшы көрөрүңдү билем. Андыктан бүгүн сага атайын алдым. Тез ысыгында жеп ал. Али муздай элек. Эжеке. Эжеке, эмнеге ыйлайсыз? Эмне болду? Эмнеге ыйлайсыз? Карындашым, Фулайдын сага деген ашыктыгына ага мен да кайбай таң калып турам. Анын айтканына макул болсоңчу. Шыяга. Фулайды сиз чакырып келдиңизби? Карындашым, сен дагы Фулайды менден артык дедиң эле го. Айтканыңдын жөнү бар. Ушундай жигит гана сага өмүрлүк күйөө боло алат. Өзүң айтчы. Ушундай жуптарды жарашкан көңүлдөрүн карап туруп, кантип башыңарды кошуп соңуңарды алабыз. Эжеке, экөөбүз үйлөнөлчү. Өмүр бою көңүлүңүздү оорутпаймын. Фулай, тур ордуңан. Турбайм Тур дейм, Фулай. Турбаймын. Эгер мага макул болбосоң турбаймын. Ушинтип отура беремин. Тур дейм, Фулай. Мен сага макул болдум. Болдубу эми? Чын эле макул болдуңбу? А? Фулай. Сага турмушка чыгышым Кудайдын берген багы чыгар. Бирок мени кор көрбөсөң, макулмун. Акыры той жегенге убакыт келди окшойт. Сага эмне болгон? Жөн эле. Жерден алтын тапкандай. Шыяга. Сөзүңүзгө туруңуз. Сиз менин өкүл агамсыз да. Албетте, айтканыма турбаганда. Босогон аттаар кез келгенде сизди төркүнүм деп тааныштырам. Тоюмду салтанаттуу кылып өткөзөсүз. Кабатыр болбо. Тоюңду салтанаттуу эсте каларлык кылып өткөзүп беремин.
Ошентсе да көңүлүм жай болбой турат. Эгер Флайдын апасы менин мурунку жашоомду билип калса, ага билдирип эмне кыласың? Сен айтпасаң, мен айтпасам, Флайда сүйлөбөсө, ал кайдан билип коет дейсиң? бирок Уан кожоюн ошол короодо турат. Ал киши мени жакшы билет эмеспи? Ой, аны унутуп калыптырмын. Бул бир абдан ойлонуштура турган иш экен. Ага эмне десем я? Мугалимдин тапшырмасын аткара аласыңбы? Аткарбаганда оп оңой турса. Анда бүгүн биздикине барып аткаралычы. Макул. Яыр, жүр үйгө кетели. Койго илешкен тайлактай болуп. Ким сен менен чогуу басат дейсиң? Мен сага эмне кылдым? Сен орто мектепке качан барасың? Кете берчи. Солдоюп алып али башталгычта окуп атасың. Негизи эле агам дегенден уялчу болдум. Уяла турганда эмне экен? Яыр сасык кыз, яыр сасык. Өзүң сасыксың. Сасык. Ага. Карындашыма эмне тийишесиң? Ага. Тур мындай кыймылдаба. Аябай, тигини дагы, түйөкөнү дагы. Качпагыла. Яыр. Качпагыла. Яыр, болду, кубайла кой, яыр. Сен деген кыз баласың да. Карачы, үстү башың чаң-паң болуп. Апа, жүз агам. Жана Лиугавардын сазайын берди дейсиз? Эмне дейт? Жузы. Боюм узун, жашым улуу деп эле кичине балдарды шылдың кылган кантип болсун? Алардын ата-энеси келсе, атаң сени эмне кылар экен? Апа, жүз агам алар менен мен үчүн урушту. Сен үчүн? Лиугавар мен дагы мени сасык кыз деп тилдегенден кийин ачуум келип, урушууга туура келди. Жүз агам менин аларга алым жетпеген көргөндөн кийин мага жардамдашты. Чынбы? Мындан кийин карындашыма тийишпесин деп коркутуп гана койдум. Жүзү. Азыр апа. Апам чакырып жатат. Мен кете берейин. Бул балага бир нерсе айтайын деп атканда, апасы чакырды эле. Алдартын карабай кетип калды го. Яыр, сен деген кыз баласың. Дардалаңдап балдар менен урушканың кандай? Уят эмеспи? Аны менден көрөсүң. Өздөрү баштабады. Кандай гана тартипсизсиң? Кыз бала да ушинтет бекен? Жакшылап карап көрүңүз. Бул бийкеч кандай экен? Жаман эмес экен. Кайсыл жердин кызы? Менин бир алыс тууганымдын кызы. Жээн карындашым десем да болот. Аты Бейшиңшиң. Демек азыр эмнеде иштейт? Өзүңүз айтыңызчы. Ой, мен кайдан билейин? Төңкөрүштүү жашпы? Ой, жеңе, кантсе да адамды тааныйсыз. Дал үстүнөн түштүңүз. Өзү жаш болгону менен чоң төңкөрүшчү. Чоң төңкөрүшчү? Ата апа алиги апабыз менен жездебиз эрте кайтыш болуп калган. Ошону менен бул баланын көрбөгөн азабы жок. Жанагы алар мурунку төңкөрүш районунда болгондон кийин жашоого болгон сезимдери эрте ойгонуп, кичинекейинен эле балдар кошунуна кошулуп кеткен. Негизи катташуу дейсиңби? Бардыгын иштешкен. Сезими бийик. Эмне? Катта ташыганбы? Ташыбаганда. Жазууну да билишет. Жеңе, рети менен ыр жазуу, ыр айтуу, кол барабан менен ыр айтканды дагы билбегени жок. Кол барабан менен да ыр айтабы? Ошондой төңкөрүштүк үгүт жүргүзөт эмеспи? Кол барабан менен тигил төңкөрүштүк ырларды айтат. Кийин үгүт кошунуна катышып, Бейжиңге эми келбедиби? Хапрай, Лаушяо менин оюмча кандай болор экен? Өз жашынакай кыз экен. Жазып тартканга ылдам дейсиң. Мындай өнөрлүү кыз биздин Флайды жактырабы билбейм. Ой, сарсана болбоңузчу. Ал Флайдын сүрөтүн көргөндөн кийин эмне деди билесизби? Мындай карасам бул жигит ак көңүл карапайым сыяктуу. Дагы бир жагынан карасам жакшы үй бүлөнүн баласы окшойт. Өмүрүмдү ишенип тапшырып берүүгө ылайыктуу адам экен деди. Менин көңүлүмө жакты деп. Чынбы? Жылмайып калды. Бирок ары карап бери карасам жашы биздин Флайдан улуураак көрүнөт экен го я. Чынын айтсам бир аз улуу, бирок эч нерсе болбойт.
3 жашылуу кыздын алтындай наркы бар, 5 жашылуу кыздын энедей акылы бар дейт эмеспи? Ошондо канчага улуу? Бер жагы 5 жаш? Аябай эле улуу го? Менден бир аз эле кичине экен го? Кабатыр болбоңуз. Өзүңүз аныктап көрүңүзчү. Бул жээн карындашым деген өң десе өңү бар. Мен айтпасам өзүңүз да жашын билбей калдыңыз го. Негизи экөөнүн 8 жылдыз тамгасы менен эсептеп көрсөм, экөө чыныгы кош аккуудай куп жарашкан, багы тоодон ашкан. Бай бактылуу үй бүлө болот деп көрсөтүп турат. Сенин жылысжаң жакшы сүйлөп турганы менен мына жаңы заман башканы айтат эмеспи? Болбосо мындай кылалы. Өзүм бир жолуп көрбөйүнбү? Албетте болот. Мага бир аз убакыт берсеңиз, 2-3 күндүн ичинде эле ээрчитип келемин. Менимче жашынын улуулугу эч нерсе болбойт. Негизи өзү түзүк болгон эң маанилүү. Ошондой. Сен жооңду күтөм. Макул. Эй, Лаушияу. Акылдашайын дедим. Сага айтар акылым жок. Койчу. Дагы эле тарынып жүрөсүңбү? Ушу дегеле сенин ичиң аябай тар. Ичим тар болсо эмне экен? Болду, буркулдабачы. Лауша экөөбүз акылдашып көрүп, сага кампаны каратсак дедик. Алтын башыңды курсанагандай болбойлу, айтор эсепке тыңсың, бухгалтерликти сага бердик. Оюң кандай? Бул болот экен. Ошондо бухгалтерың канчанчы даражада болот? Айлыгы канча? Акчадан башкасын ойлосоң болот. Сүйлөйт экенсиң. Акча болбосо эмнени ичип, эмнени жейм? Азырынча бир нерсе дебиш кыйын. Техника менен караш керек. Карайт дегенин карасаң да. Көрө албайт дечи. Макул. Иштеп турайын, рахмат. Эмне? Фулайга куда түшүп келдиңби? Кимдин кызы экен? Неги сага айтайын деп жүргөн элем. Мантаң, Фулайдын атасы сага боор, мага ага. Ушундай эмеспи? Фулай болсо биздин балабыз. Фулайдын өмүрлүк бактысы үчүн экөөбүз аталык милдетибизди аткарышыбыз керек. Кээ бир айтканга тийиштүү сөздү оозубуздан чыгарбайлы дегендей. Эмнени айтып турасың? Жок, эч нерсе айткан жокмун, эчтеке эмес. Фулай балабыз экенин чындык. Эгер ага кайдагы бирөөнү тааныштырган болсоң, көргүлүктү көрөсүң. Ошондо сен мага ишенбейсиңби? Кимдин кызы экен? Тиги бөлө карындашым. Эмне бөлө карындашым? Сенин мындай карындашың бар экенин эмнеге уккан эмесмин? Биздин куда сөөк жекче аттарыбыз көп. Кайсы бирин айтайын? Сен келин болгондон кийин апам айтып сага даамдуу куурулган тамактар жасап берем. Фулай. Кандай кызык баласың сен. Менин көзүм мындай боло элек деле жетип келипсиң го. Ишиңе да карабай. Карындашымды айланчыктап калыпсың го. Жок, мен сизге жолугуп кетейин деген элем. Шия ага, кандай болду? Эмнесин сурайсың? Мени ким деп жүрөсүң? Мындай жумуштар мен үчүн кыйын эмес. Фулайдын апасындай эми эле айта баштадым эле, ал киши сага аябай көңүлүм түшүп, кайра рахматын айта берди. Чынбы? Демек, Шия агай, ошондо апама эмне дедиңиз? Албетте, чындыкты айтпаймын да. Карындашым, бүгүнкүдөн эртеңкиси жакшы экен. Эсиңде болсун, Фулайдын апасы менен жолукканда сөз сүйлөө эреже менен жүрүм турумду көңүл бур. Антпесе сенин ырчы экениңди билип коет. Аны билемин. Туура. Фулайдын апасына сени Төңкөрүштүк Азат районунан келген жаштардан деп койдум. Эмне? Төңкөрүштүк Азат районунан келген алдыңкы жаш кыз дейсизби? Кайдагын айтат экенсиз? Фулайдын апасы сени эмнеде иштейт дегенде ойлонууга үлгүрбөй айта салдым. Ушундай болуп калды. Буга жараша жасай бер. 1-2 күндүн ичинде жакшыраак машыга бер. Ооба.
Машыгып ал. Кантип машыгам? Кандай деген менен жаш төңкөрүшчүл эмесмин го. Негизи сиз мага Байшыншың деп койгон атыңыз да кулакка жаман угулат экен. Карындашым, такыр түшүнбөйт экенсиң. Сенин тигил аты жөнүң Бай. Шиң деген эски жашооң менен кош айтышып, жаңы өмүргө кадам таштап, жаңыча адам болгонду билдирет деп турбайбы? Мындай болгондо бул атта терең маани бар экен. Ооба. Алиги Лаушия агай Уаң агам бул тууралуу эмне деди? Аны айта көрбө. Өзү сурагандан кийин макул айта берейин десем, оозумду ачырбады. Негизи Фулай деген менин баламдай. Эгер ага кимдир бирөөнү тааныштыра турган болсоң, сени менен алыш беришимди токтотом деди. Эмне деп айтарымды билбей калдым. Эми эмне кылабыз? Эмне кылабыз? Эмне кылабыз дейсиңби? Ой, биз барбыз го, бүтүрөбүз. Той болгонго чейин аны менен жолуктурбайлы. Бул болбосо бале, бул өкөң тең оңдурбайт. Макул. Мындан башка амал жок го. Кабатыр болбо. Мен бармын го. Мына Бейжиң шаарынын ичи 9, сыртта 7 шаар корго. Падыша ордосунун бардыгынын эшик багытынын ортосунда чоң маани бар. Ар биринин багыты, оң тетири өлчөмү бар. Дүнжүнгө оңой. А муну ушунча кирпич менен салабыз дегени чындыгында туура эмес го? Кесир сөздү айтпаңыз. Байкаңыз, каныккан дервиш экен деп кармап кетпесин. Аны койгону менен бул коргондун кирпичи канча жакшы болгону менен эч нерсеге жарабайт эмеспи? Экөөңү сөздү куротуп. Уаң башчы, Мантаң. Мантаң. Эмне кыйкырасың? Сен айтчы. Буларды кой. Эми сен да билбейсиңби? Шынжыңды ушундай жасаганга кириштиңерби? Кудайдан коркпойсуңарбы? Убакыттар, жумуш оор, башчылар ушундай деп чечишкенден устаттын да амалы жок го. Башы оорубаган Кудай менен иши жок дейт. Анда мен өз ишиме. Аксакал. Тамак ачып кетпейсизби? Колу кыймылдабаган оозу да кыймылдабайт деген. Анда бир аз аракеттенип терс чыгарсаңчы. Шия устат, болбосо мага кичине араба түртүшпөйсүзбү? Мага калжактайын дедиңби? Мен ушул кебетем менен кантип араба түртүшөм? Мантаң, бул кирпичти карачы. Аябай сапатсыз. Мурт экен. Кечеге алып келгенден да начар экен. Токтогула. Устат, болбосо Шишужинин көрсөтмөсүн сурайлы. Аны издеп келейин. Мантаң, шашпачы. Бул кирпич менен шаар коргонун бекемдегенге болбосун мурун эле билгемин. Эртеңки күнү муну мен салган экенин билсе, элдин бети мен кантип караймын? Ошону айтам да. Анда өзүң айтчы, эмне кылыш керек? Лаушы, кулак салбады дебе. Курулушту токтоттум. Эртең баарыңар мени менен барып эски коргондун кирпичин алганга барасыңар. Уктуңарбы? Мантаң, дүң жымындын дубалын чыгаруу жумушу оңой кол байланган чарба эмес. Эми ши жымыңдын жумушун баштабай жатып токтотуп койсоң, курулуш убагында бүтпөсө кантебиз? Мантаң, бул жумуш чындыгында оңой эмес. Эски коргон кирпичи жабышкак топуракты кошуп ыйлешкен. Канчалык урсаң да у арасын салат. Эски коргон кирпичин бузуп иштетсек, кийинки жылга чейин иштеп калабыз го. Ошончо көп эски кирпичти кайдан табабыз? Анда мынтип отургуча иштебей эле коелу. Коргонду бузган шаар тургундары өкмөттөрдү чакырып келип канча болбосо ошончосун берсек болот да. Мантаң, минтсек чоң убара тартабыз го. Анда чатагым жок. Мен иштейт дейт экенсиң, бирок мен бул кирпич менен иштебейм. Чатагым жок дейсиң. Курулуш башчысы сен болсоң, анда кимие болот? Лаушиунду эмнеге карап турасың? Кулаңгудукка куласа, курбака кулагында ойноп тур деп. Шишужага, Шия устат баягыда, эгер башчылык өзүңө ишенип иштесе, айласын табам деген болчу. Туура. Бул сөздү чындыгында мен айткан болчумун. Лаушия, өтө мактанып аткан жоксуңбу?
Мактанып? Шыжи, сиз чындыгында эле мени түшүнбөйт экенсиз. Болду, айтарың болсо айтпайсыңбы? Мен канча күндөн бери Шишужи качан келип менден акыл сурайт экен деп ойлоп жүргөн элем. Бирок сиз мени көзгө илбей койдуңуз. Негизи жалган мактанып жүрөт дейсиз. Шия устат, мындай десеңиз, мен анда азыр кечирим сурайын, болобу? Шия устат, айтыңызчы, кандай айлаңыз бар? Мындан кийин менин колуман эч нерсе келбейт дебейт чыгарсыз. Толуп жатат. Күчүгүм десе башка чыгыптыр дейт. Шыжы сенден акыл сурап турса, мал катпай жөнөйтпайсыңбы? Болду, айтайын анда. Издегениңер эски кирпич эмеспи? Бейпиңдин сыртында толуп жатат. İyi de. Шыжи, сиз шаардагылар менен кабарлашып көрүңүзчү. Канча аламын десеңиз да чогултуп келип беришет. Сен чын эле айтып жатасыңбы? Сизге калп айтып эмне кылайын? Мантаң эсиңде чыгар. Манзу 8 байрактуу армия чеби кандай кирпич менен салынганын. Көк байрак чебинде да барып көрдүң эле го? Мен муну таптакыр унутуп калыпмын да. Лауши чынында ушундай тигил аскер чебинин баардык эски кирпичи менен салынган. Адыр каңырап бош жатат. Эгер бузуп алсак, канча алсак да жетет. Абдан жакшы болду. Мен азыр эле байлаш жазайын. Үч сандык мык 20 кило, 1 сандык мык 30 кило. Шаардан келип калдыңбы? Келдим. Тил устундан жазалгандарды алмаштырдыңбы? Эмне керек болсо иштеттим. Эме жакшы болду. Дуңжимиң менен Шымжыңдын салынып бүткөндөн кийин алдына көлмө түшсө, Бейжиң шаарынын сүрөттөлүшү жакшы болду. Жакшы иште. Сен мага буйрук бересиңби? Бир акыл айтып коюпту менен мурдуң дердейип кетиптир го. Мен сен чоңуңмун. Тур, бул менин ордум, тур. Чындыгында бул орун сонун экен. Экөөбүздүн ортобузда эмне бар дейсиң? Бул орунга кимибиз отурсак да окшошот го. Кантет чын, бүгүн кичине жумушум бар эле, эртерээк. Кандай жумушуң чыгып калды? Жеке ишим бар. Аны сурап эмне кыласың? Шага, сизди азапка салмай болдум. Чынын айтсам, бир аз өкүнгөнсүп турам. Дагы эмнеге өкүнүп отурасыз? Сени булай дегенде менен бекер сүйлөштүрүптүрмүн. Чынын айтсам, экөөбүз деле түтүн булатып кетет белек. Байке бай, мынти көрбөңүз. Сиз менен түтүн булатканга мен чыдабаймын. Эми өкүнгөн менен айла жок. Сен да мени жакшы көрбөйсүң. Көрдүңбү? Экөөбүздү тагдыр кошподу. Азыр силерде чын жүрөгүм менен тилеймин. Булай экөөңөрдүн бирге түтүн булатаарыңарды Теңирден тилеймин. Шага, сиз чын эле жакшы адам экенсиз. Эми билдиңби? Бул дүйнөдө менден өткөн жакшы адам жок. Көңүлүм тарткан карындашымды ушунча жыл баксам, кол тийгизбей, ал үчүн кудалыкка өзүм жүгүрсөм, кандай акмак, кандай акылсызмын дечи. Коноктор, кириңиздер. Тилер келди. Сергек бол, эсиңде болсун. Болгону оюн коюу үчүн келгенсиң. Жакшылап ойноп берсең эле болду. Сиздин көңүлүңүз үчүн өзүңүз да карап туруңуз. Шабагай, апам келди. Жеңе келдиңизби? Ооба. Бияққа келиңиз. Лаушияу, Байбикеш деген кыз го дейм. Апа, бул шың. Өйдө туруңуз, келиңиз. Отур. Келиңиз, өтүңүз. Минтип карабаңызчы, көзүңүздүн суун салып. Карындашым сүрдөп кетип жүрбөсүн. Отур. Отура койгула. Баарыңар отургула.
Эже, чай алыңыз. Муздап калмай болду. Макул. Жеңе, сизди мен алдабаган чыгармын, кандай экен? Жакшы. Жакшы экен. Апа, сиздин байшыңшыңга көңүлүңүз тола турганын билген элем. Келип калыпсыз жеңе. Бул куурулгандарды эртерээк чыгарып койду. Тамак үстүндө отуруп сүйлөшөлү. Шашылбайлы. Акырын. Эже, кандай куйурмаштар жакшы көрөсүз? Сизге салып берейин. Мени кантесиң? Убара болуп өзүм алайын. Жаш болгондон кийин албетте улууларга жардамдашыбыз керек. Бул баланын тилинин майдасынын, я. Ооба, ошондой. Өтө эле сүйкүмдүү. Лау чыңгырыга? Эмнени оюп атасыз? Көрбөй турасың, коён эмеспи? Коён? Узун куйрук бөдөнөгө окшойт го. Яыр, көз барбы деги сенде? Эки узун кулагын көрбөй турасыңбы? Коён болгондо эмне дейсиң? Дубалга жабыштырайын деп жүргөм? Лау Чыңгыр ага, атам сизди шакирттердин ичинен эң кыйыны деп айтчу эле. Сиз үйрөнгөндөн кийин мага үйрөтсөңүз болобу, Чыңгыр ага? Сен да үйрөнгүң келеби? Аха, сизге окшоп атама шакирт болгум келет. Болуп турмас эле жок. Чынбы? Чын айтам. Шиншиң, уксам кызмат издеп жүрөт дейт, ошондо кайда иштейин деп жатасың? Али белгисиз. Азыр жашмын го. Катта тааныйм. Эмне жумуш болсо да убагында көрөм го. Ооба, төңкөрүш керегине бойсуну керек. Айылыңан Бейжиңге келгениңе канча болду? Бир канча жыл. Айылдын кызы дейин десем, окшобойсуң. Арык чырай аппак сулуу экенсиң. Ал Мүмкүн. Аты жөнүм ушундай болгон чыгар. Ошондо. Фулай, кейпиңе карачы. Бай жолуш менен таанышпай жатып, колуң кармаганың. Кармаган жокмун. Эже, Фулай экөөбүздүн тагдырыбызды өткөн жашоодо белгилеп койгонго дейм. Экөөбүз жолугаарыбыз менен канча жылдан берки тааныштардай болуп калдык. Жеңе, бул бир көргөндө эле ашык болду дечү эле? Ошондой, жеңе. Анда биздин Фулайдын багы бар экен да. Мындай сулуу кызды бир көрүп ашык болгондой. Фулай дегендин өзү эле айтып турбайбы? Ушундайбы? Макул, Лаушиябы. Бул кыз Фулайдан бир аз улуулугу болбосо, калган жагы туура келет экен. Буга менин башка оюм жок. Эмне болду? Фулай, эмне оюң бар? Жок, менин пикирим жок. Башка оюң болбосо апаң сен үчүн чечим чыгарды анда. Макул. Шиншиңдин мындай кыйындыгын көрүп, мен да макул болуп калдым. Негизи Лаушиябы сенин таанышың экен. Фулайдын атасы менен агайыны болуп өстүңөр. Башка адам эмессиң. Тианиңдин арбагы ыраазы болсун. Атасы Фулайдын бойго жетип, эми келинчек алган атканын билсе, кандай болмок эле? Ошондой дебейсизби, жеңе? Тиан агам тирүү болгондо, алда болсо бул кудалыкка ыраазы болот эле да. Келгиле. Ушундай жакшы иш үчүн бир чыныдан алып коелу. Келгиле. Лаушиябы. Шиншиңдардын үйүндө кандай жөрөлгө бар экен? Кудалыкка кандай даярдык көрөбүз дегендерди акылдашып албайлы? Эже, ата-энем эрте каза болуп калган. Бейжиңде да бир тууган туушкандарым жок. Бизде эч кандай жөрөлгө жок. Сиз билесизби? Мени анын туугандары деп эле билсеңиз болду. Жеңе, мени карасаңыз, бул тойго ошончолук чыгымдын эмне кереги бар? Анда кандай болот экен? Канча карапайым болсун дегени менен тиешелүү ырым-жырымдар жасашыбыз керек го? Ооба, ошондой. Менин оюмча, элдин баарын дүрбөтпөй, үйгө бир нече стөл даярдап гана, ай жеңе, ага сарсана болбоңуз. Убагы келгенде бир күндү белгилеп коебуз дагы. Ошол күнү мен конокторду баардыгын чакырам, Фулай милдеттүү түрдө келинчегин үйгө алып келсе болду.
Негизи ушинсе жакшы болот эле. Убакыт деген учкан куш дечи. Фулай да келинчек ала турган болуп калды. Мына эми азаптан кутула турган болдуң. Ошону айтпайсызбы? Андай мындай деп жүрүп биз да картайыппыз. Жаман күйөө кайын журтчул деп Фулайым кийин келинчегинен чыга албай калабы. Ушунча жыл багып өстүргөн эмгегим деңизчи. Фулай андай бала эмес го? Көрбөгөндөн кийин айтасыз да. Экөөнүн таанышканына көп болбой жатып, балдай таттуу, суудай сиңишип кетти. Негизи ушул кезде мени керек экен деп карабай да жүрөт. Укканыма караганда, Лаушиянын бөлө карындаш өңдүү кыз дейт го. Туура айтасыз. Бир караганда го билинбейт экен. Бирок жакшылап карасаңыз, көз алдына бырыш түшө баштаганы билинип турат. Дасторкондо мени кайра-кайра сыйлап атты. Тили да балдай экен. Бирок кандай карасам дагы Лаушия айткандай айылдан келген кыз эмес сыяктуу сезиле берди. Ошондойбу? Şaşılbağla, enkeyip girgile, tartıştı öyde kılgıla. Kelin on butu menen attasın. Bara keldi baktılığı olsun. Koşulganın menen teң agar. Kelin bosogonu attadı. Kүйөө менен келин улуу муундарга эски көздөргө таазим этсин. Улууларга таазим этсин. Болду. Жакшы. Бири-бирине таазим кылсын. Үйгө киргиле. Куттуу болсун, Лива эжеке. Рахмат. Туугандар, корого дасторкон жайдык. Той шарабынан алыстыңыздар. Келгиле. Өтүңүздөр. Жүрүңүздөр. Эжеке, мен эмнени жардамдашайын? Ой, кереги жок. Сен балдарга баш көз болсоң эле болду. Чарчайсың, а? Оңунан болуп мында өзүңүздү бир көрсөтүп калдыңыз. Таң атпай буунан бышырып. Болду. Майзе эжекем иштарман экен. Сага бышырса ушундай жакшы буунанды бышыра алат беле? Сүндөнүнү билбейсиңби? Мени жасай албайт дейсиңби? Жасай алсаң башка жумуштарга жардамдаш. Макул. Жиншиң bir çoğun çını. Wang jinshi bir jup bir termos. Jiawu jinling dagı bir çını. Çını.
термос, башка эч нерсе түшпөптүрбү? Ушул кезде дайыма ушуну сунуштайт эмеспи? Шияп аксакал. Тигил ак көпөлөк качантан бери сиздин бөлөңүз болуп алган? Эмне? Ак көпөлөк, оозуңа карап сүйлө. Айтсак эмне болот экен? Шияп аксакал. Ак көпөлөктү Фулайга кантип ыраа көрдүңүз экен? Ошону айтам. Илүүжүң эмне кызык экен. Фулайга ак көпөлөктү алып берген. Мындай болот деп ойлобопмун. Мындай болот деп мен да таптакыр ойлогон эмесмин. Оозуңду жап. Силерге айтып коеюн, ак көпөлөктүн азыркы аты Байшиңшиң. Фулай экөө өз эриктери менен табышкан. Апасы өзү ыраазы болуп турса, экөөңөр эмнеге башыңарды оорутасыңар, я? Жананын мурункусу тууралуу оозуңардан чыкпасын. Билмексен болуп жүрө бергиле. Шияп аксакал, кабатыр болбоңуз. Биз эмнени көрдүк дейсиз? Ошондой. Шияп аксакал, коркпоңуз. Мына эми жакшы болду. Жумушуңарды жазагыла. Шияп ага. Жо мырза, жо дарыгер саат сунуштады. Эмне? Сен деги кандай адамсың? Мындай кубанычта бизге саат сунуштаганың эмне? Муну Фулайга белек кылганым го. Жакшы нерсе. Жашоого пайдалуу го. Жо дарыгер, чын эле бул нерсени сунуш кылганың чын эле Такыр тапкан жоксуң. Бизге саат белек кылганың. Уулумдун кубанычтуу тоюнда саат сунуштап, бизди каргышатсың дегениң турабы? Бул жагын ойлонуштурбоптурмун. Кечириңиз. Болбосо мен дагы чыныгы алмаштырайын анда. Макул, алып келгенден кийин болуптур. Анда кечириңиз. Жоо ага. Сыртта эмне кылып турасыз? Жүрүңүз ичке кирип шарап ичели. Жүрүңүз. Кечириңиз. Чын уят болдум. Болду, бара берчи. Китеп сыяктуу болгон бир нерсе саат сунуштап, кандай деги? Көңүлүңө жакпаса албай эле койбойсуңбу? Анда кандай болот? Бул дегениң Хендрүйдүн кошкон куро сааты болсо, таң атпай чырылдайт. Акмак эмес экенсиң. Тигиге караганда баалуу экенин билет экенсиң. Эжеке, агага эмне болгон? Эмнеге али кече келген жок? Ал кишинин той күбөсү кылайын десем.